ey урматтуу бир тууган мусулман, мен силерге айтайын дегеним, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахка бир аз токтолмокчумун. Аллах Таала жалгыз. Алланын жалгызына шек жок. Башка диндер Аллага шерик кошту. Ислам дининде эң өтө оор күнөө, кечирилис күнөө Аллага шерик кошуш. Аллага ширк дейт, шерик кошуш. Аллага шек дейт, күмөн кылыш. Алланын кудуретине күмөн кылыш. Алланын жалгыздыгына шерик кошуш кечирилгис күнөө дейт, урматтуу бир тууган мусулман. Сиз менен биз бүгүнкү күндө инсандыкты төбөбүз менен жер казбайлык, падыша болойлук мейли, өтө бир ааламдын дүйнөсүн топтоп алайлык мейли, бирок жашооңузда жараткан Алланы тааный албасаңыз, жүрөгүңүздө ыйман болбосо, жашооңузда ислам болбосо, ал байлык, бийлик бир тыйындай да пайда келтирбейт, тескерисинче зыян келтирет. Буга Адам алейхиссаламдан тартып, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү кыямат кайымга чейинки келген бай бийлердин өмүр баяндары тарых далил. Фираун алейхиссалам падыша болгон. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын бир тууган амекиси Абу Джахил пайгамбарыбыздын амекиси болгон. Пайгамбарыбызга канча каршылык кылды. Мен муну мисал катары айтам. Бүгүнкү күндө илимибиз барбы жокпу? Илимдүүлөргө сөз тийгизбейлик деп чакырмакчымын. Абу Джахил алейхиссалам пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга канча анын намына сөз тийгизди, шек келтирди, кордоду, зордоду, жаман сөздөрдү айтты, тухмат кылды, кыйбат кылды. Анын тукумунан дагы алым чыккан жок. Бүгүн биз канчалык билебиз, билгенибизче амал кылайлык. Канчалык билбейбиз, билбегенчелик ошончолук сурап билип алайлык. Ошол Алланын жалгыздыгы, ошол Алланын бирдигине чакырган пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өмүрүн арнады, жанын арнады, курбанчылык кылды. Кызы Айша энебиз, ата, сиз пайгамбар болуп кабыл кылынгансыз. Сиздин дуаңыз кабыл, сиздин эмгегиңиз кабыл. Мынчалык кор болдуңуз дейт. Ыйлады бир күн. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам галошуна кан толуп келген, капичине кан толуп келген. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга чоң оор сыноолор келген. Тиштери сынган. Ошол ислам динди таркатам деп, тынчтык динин таркатам деп. Биз эмне үчүн ата бабабыздын тутуп келген динин бүгүнкү күндө баалабай жатабыз? Эмне үчүн баалабай жатабыз? Тапкан 4 тыйынга азгырылып, өзүбүздөн кетип калдык. Кантип кетип калдык? Алла үйүнө келбей башка жака кетип калдык. Каалообузду, ойлогон оюбузду, мечтабызды рия деп коет. Өзүбүздү көрсөтүштү башка жактан көрсөтүп жатабыз. Алла сактаган болсун. Ошол көрсөткөн жакта Алланын ыраазылыгы барбы жокпу? Алланын наразылыгы барбы же Алланын ыраазылыгы барбы? Алланын ыраазылыгы кайсыл жерде? Ошону бүгүнкү күндө урматтуу бир тууган мусулман, кенен кесирип отуруп бир кишине чакырайлык. Эй урматтуу бир тууган мусулман, Алланын өкүмү пайгамбардын сүннөтү болбосо кандай болот? Кордук болот. Бардыгыбыздын жашообуз бири-бирибизге белгилүү тайын, урматтуу бир тууган мусулман. Эвро кылып жасаган үйгө канча курбанчылык кыласың? Күнү түнү дүйнөгө башыңды сайып менет кыласың. Үйдү сонун кылып кооздойсуң. Анын ичин толтурасың. Дүйнө менен толтурасың. Бирок Аллах Тааланын берекети менен, рахматы менен уул берди, кыз берди. Сиз үйдү кооздойм деп, уулуңузду, кызыңызды менетин адап акылагынан кооздой албай калдыңыз. Бир күн келип уулуңуз сизге корс, копол мамиле кылды. Атага итаатсыздык кылды. Кызы энеге итаатсыздык кылды. Бүгүн заман башка. Бүгүн жаштардын заманы. Бүгүн эскичилик жок. Ким каалаганды кылат деди. Эми ата бабабыздын жашап келген жашоосу менен бүгүнкү жашоону бир мындай салыштырып көрөйлүкчү. Балаңыз бузулуп калса, билгенин жасайм десе, кайсы устаны алып келип ремонт кыласыз? Ремонт кылган үйүңүз, аны ремонт кылыш оңой, жарасы жеңил. Аны түрлүү кылып ремонт кылып кое турган усталар бар. Алган машинаңыз бузулуп кала турган болсо, ремонт кыла турган усталар бар. Ар заводдон айырмасы жок, ремонт кылып коет. Ошондой эле жасалган нерселердин бардыгынын өзүнүн китеби бар. Ошо китепте жазылган функциясында машинанын да китеби бар. Канча килограмм көтөрөт, канча литр бензин жейт, же дизель ичеби. Бардыгы жазылган. Ошондой эле урматтуу бир тууган мусулман, бул ааламга жаратылган нерселердин жаратуучусу Алланын
жараткан пенделерине жазган китеби бар. Ал Кур'ан. Эмне арам, эмне адал. Инсан мусулман, ким мен мусулманмын деп адал жесе, анын өмүрүндө берекет болот. Өлүштү эч ким каалабайт. Оорушту эч ким каалабайт. Тез кетип калышты эч ким каалабайт. Эгер каалабаганыгыз чын болсо, өмүрүңүзгө берекеттин келишин кааласаңыз чын болсо, ден соолугуңуздун оорубашын кааласаңыз, аялыңыздын, уулуңуздун, кызыңыздын, атаңыздын, энеңиздин оорубашын кааласаңыз, ошол өмүргө берекет берип жаткан, убада кылып жаткан жараткан затка кайрылайлык. Ошону кантип итаат кылышты, кантип ибадат кылышты көрсөтүп берген пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөт жолуна кайрылайлык, урматтуу бир тууган мусулман. Бул кайрылууну базардан таппайбыз, кымбат машинадан таппайбыз, кымбат үйдөн таппайбыз, кымбат байлык бийликтен таппайбыз. Аллах Тааланын берген ислам дининен табабыз, урматтуу бир тууган мусулман. Кур'анда аузу биллахи минеш шайтанир раджим Ал-Маида сурасында Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва разиту лакум исламад динан. Аллах Таала Кур'анда бүгүн силерге диниңерди толук кылдым дейт. Аллах Таала бүгүнкү күндө сиз менен бизге ислам динин кемчиликсиз толук кылдым дейт. Жана неmatымды, жакшылыгымды кемчиликсиз толук кылып бердим. Жана силер үчүн исламды дин кылып тандадым дейт Аллах Таала Кур'анда. Өзүңүзгө бир суроо береликчи. Мен мусулманмын, кандай мусулманмын? Мен ислам дининдемин. Динимде кайсыл жери туура, кайсыл жери туура эмес? Бир ойлойлукчу. Бир жала жакканга өтө устабыз. Сын такканга, сын койгонго устабыз. Алла сактаган болсун. Bir gana Allah'ın aslını esep veririz. Uşun esinden çağırmayın. Ölüm hak. Ölümü hiç kim tosup salalmayın. Ömürlü bergen Allah, ölümlü bergen de Allah. Ömür ölüm Allah'ın kolunda. Densoğluklu bergen de Allah, uğurlu bergen de Allah. Men sözün başında aytam dep azırına da azır aytıp keteyim. Atayın Kırgızstandagı alım ulamalar, din başkarmalığı, mufti hazrat, ошол жерде уламалар кеңеш төрагасы Абдушкур Нарматов, Чубагажы Жалилев баардыгы биргелешип, Россиядагы жүргөн кыргызстандык бир тууган мусулмандардын бүгүнкү күндө бүткүл ааламга коркунуч туудуруп жаткан, терроризм болуп жаткан Чечения секталар көбөйүп жатат. Ушул нерселерге биздин кыргызстандык бир тууган мусулмандар бир кабылып калбаса экен, бир мусулмандын үйүнө бир кайгы капа келип калбаса экен деген кыжалатчылыктын негизинде атайын биргелешип, Россиядагы муфтияттар менен биргеликте атайын бизди Уралдан тартып Сибир, Иракы чыгышка чейин өкүл кылды. Биздин мойнубузга вазифа кылып аманат кылды. Бул нерсе бир бийликти көбөйтөйүн, байлыкты көбөйтөйүн, мансапты көбөйтөйүн деген максат жок, урматтуу бир тууган мусулман. Алланын ыраазылыгы үчүн заррачалык жакшы иш кылган болсоң, ошол жакшы кылган ишиң менен Алла сыйлайт. Заррачалык бир жаман күнөө иш кылган болсоң, кыпынчалык Алла ошо кылган күнөө иш менен Алла жазалайт. Буну эстен чыгарбайлык. Ислам дининде берген нематтарды кадырын билейлик, урматын билейлик. Бүгүнкү күндө биздин ата бабабыз тутуп келген, ошол имам Азам мазхабын кармап келген, ата бабабыздын динин карманайлык, адашып калбайлык, билип билбей Хазрат Салим Хазрат айтып кетти азыр. Билип билбей адреси жок, башка бир тааныбаган китептерге кабылып калбайлык, тааныбаган бир адреси жок адамдарга душар болуп адашып калбайлык, урматтуу бир тууган мусулман. Аялыңыз канча имандуу болсо, ал сиздин көлөкөңүз. Адамда көлөкө болот. Баста көлөкө ээрчийт. Өзүңүз болсо көлөкөңүз ал сиздин аялыңыз. Сиз кандай болсоңуз, аялыңыз ошондой болот. Сиз кандай болсоңуз, аялыңыз ошондой болот, балаңыз, кыздарыңыз ошондой болот. Ошон үчүн урматтуу бир тууган мусулман, келиңиздер. Эгерде балаңыз адашып башка жакка кетип калса, Кудай сактасын, Алла сактаган болсун. Кандай капа болот? Карманган машинаң бузулуп калса канча кыжалат болосуң? Кармаган малың майып болуп калса канча кыжалат болосуң? Алган атың айып болуп калса канча кыжалат болосуң? Балаң бузулуп калса, кызың бузулуп калса кыжалат болбойбузбу? Каяктан издейбиз ал нерсени? Ошон үчүн айтайын деген, келиңиздер Алланын үйүнө. Келиңиздер, эмне суроо жооп боло турган болсо, алхамдулилла, Аллах Таала бизге берди. Алланын жакшылыгы бөлмөнү берди. Суроо жооп болсо келиңиздер, жооп беребиз.
жооп бере албасак, жооп бере турган алым уламалар менен байланышып сурооңузга жооп таап беребиз иншалла. Мен айтпайм, ислам дин тоспойт, спорттон тоспойт, таланттуулардан тоспойт. Ислам дини мусулмандын баласы, Кыргызстандык биздин, кыргыз бир туугандын балдары, мусулмандын балдары канча тил билсин, машалла, окусун. Канча илимди өздөштүрсүн, машалла, окусун. Канча тил билсен, ошончо дил билесиң дейт. Ошо урматтуу бир тууган мусулман, биздин максат бир очкого иштеш эмес. Биздин максат мен махлуктардан коркпойбуз, Алладан коркобуз. Махлук жаралынган да айтат, Халык деп жаратуучуну айтат. Жараткан Алланын астында Россияда биздин мусулман болушубуз кылыч менен дин таркабайт, согуш менен дин таркабайт. Жихад деп башкача которуп алды, аны динсиздер которуп алды. Аны яхудилер, еврейлер которуп алды аны. Биздин динибиз кантип таркайт? Адеп, ахлак менен таркайт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам көрсөткөн жол менен таркайт, урматтуу бир тууган мусулман. Биз мусулманбыз деп атабыз. Тилибизден жана колубуздан зыян келбесе бирөөгө, мына сен ушунда толук мусулмансың дейт. Тилибизден бирөөгө зыян бере турган сөз сүйлөбөсөк, бирөөнүн жүрөгүн оорута турган сөз сүйлөбөсөк, колубуз менен бир азап бербесек, колубуз менен бирөөгө азар бербесек, мына сен ошондо мусулмансың. Бүгүн мусулманга толук ишене алабы, ишене албайбы? Ишене албайт. Бүгүн мусулмандын урмат сыйы биздин ата бабаларыбыздын, аталарыбыздын айылды бир эстейли да айылды. Тааныбы, тааныбайбы? Конок мейман келип калса, конок экен, мейман экен, онун колунда барбы жокпу карабайт. Кел мейман экен деп нанын чайын берип узаткан. Мамилени мамиледе кылган, сапат болгон, сыпат болгон. Ислам динин анализ кылат. Нерселер затында кымбат. Нерсе деп эмнени айтабыз? Алтын затында кымбат. Бриллиант затында кымбат. Акча затында кымбат. Инсан, мусулман сыфаты менен кымбат, урматтуу бир тууган мусулман. Сыфаты, мусулмандык сыфаты менен кымбат. Улууну урматтап, ассаламу алейкум деп күлүп жайнап, урматтын ордуна койсо, кайсыл аксакал ошо кичүү баланы, кичүү инесин жаман көрөт. Кичүүнү ызаттаса, ва алейкум ассалам, өзү саламды улуулар кичүүлөргө бериш керек, үлгү болуш үчүн. Ассаламу алейкум. Бүгүн салам канчалык акыбалда мусулмандардын ортосунда. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам салам таркаткыла, салам бергиле, саламатта болосуңар деди. Бүгүн биз тааныганга гана салам беребиз. Тааныбаганга салам бербейбиз. Эгер салам берсе, мусулман ойлоп калат, бирөөгө мен окшоштуруп алды, окшобойт бул деп. Же болбосо чута илешейин деп атабы деп. Шүстүрүй болуп калдык да, акылдуу болуп калдык. Бул жөндөн салам берген жок. Оягынан буягынан илештирип кетпесин деп этияттап калдык. Жок, урматтуу бир тууган мусулман. Мусулмандын жүрөгү ислам динибиз айтып турганда кандай таза болуш керек? Эгер ошондой таза боло турган болсо, жерди, ааламды жараткан, чыгыштан күндү чыгарган, батышка батырган, кечти киргизип түн кылган, түндү кетирип таң кылган, таңды келтирип күндү чыгарган, таңды жарыкка айландырган Аллах Тааланын өкүмү, Аллах Тааланын кадыр зат, Аллах Таала разак зат. Ушул нерсеге биздин күмөнүбүз барбы? Кайсы бала атасына күмөн кылса, кайсы ата ыраазы болот баласына? Же кайсы бала атасына шерик кошсо, кайсы ата ыраазы болот баласына? Эй мусулман бир туугандар, жараткан Аллага күмөн келтирбейлик, шек келтирбейлик, шерик кошпойлук. Сизди жоктон бар кылган, бир тамчы суудан инсан кылган Аллах Таала, ооз, кулак, мурун берген, жүрөгүңүздү соктуруп жаткан, сууну ичирип, суунун даамын сездирип жаткан, чарчасаңыз уктатып уйку берип жаткан затты Алланы тааныбасак, Аллах Таала жакшылык менен эскертип, жакшылык менен жеткиздирип жатат. Эгер бул жакшылыкты биле албасак, эгер бул жакшылыкты баалай албасак, Аллах Таала чебер зат. Аллах Таала чебер зат, кандай жеткизип коюшту Алла билүүчү зат. Аллах сактаган болсун. Жакшылык менен келбесең өзүбүз деле айтабыз. Эй балам, эй катыным, эй досум, эй иним, эй укам, көзүңдү ач. Жакшына айтып атканда жакшына эсиңе кел. Жакшына айтканга келбесең башкача болуп калат дейбиз, урматтуу бир тууган мусулман. Аллах Тааланын өкүмүн бүгүнкү күндө биз канчалык деңгээлде аткарып жатабыз? Ошого өзүбүзгө бир суроо берейлик. Алланын өмүрүн кор кылып албайлык, Алланын өмүрүн исраф кылып албайлык. Сууну исраф кылба дейт. Суу кандай таза, Алланын жакшылыгы. Суусасаң,
Адамдардың бардығын мыйзамын Аллах Таала бір қалыпқа қойған. Суысының қанышын суға ғана қойып қойған Аллах Таала. Бай кедейге ажыратқан жоқ. Кедей су ішсін, бай бір май ішсін деген жоқ. Қалайсыз, қалабайсыз ба? Алланың мыйзамы бұл. Алланың мыйзамын біз бұза албайбыз, өзгерте албайбыз. Алланың құдіретіне тән берейлік. Алланың құдіретіне бір мойын сунайлы, урматты бір туған мұсылман.